Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, жарым жылдыктын айрым көрсөткүчтөрүнө токтоло кетейин деп атам. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгынын чыгарууда өлкөбүздүн көнөрбөс көйгөйлөрүн чечүүдө маанилүү тектоникалык жылыштарды белгилеп кетүү керек. Алардын кесепеттери жалпы мамлекетке дагы, өлкөбүздүн жөнөкөй жаранына дагы өтө кымбатка турат. Жаш балдар да мамлекеттин өнүгүүсүнүн ар кандай этаптарында калып чечилбей келген же такыр эле көңүл бурулбай калган чакырыктардын курмандыгы болуп калары белгилүү. Дүйнө биздин жакынкы кошуналарыбыз дагы тездик менен алдыга жылып, өнүгүп, дүйнөлүк экономикада тенденцияларды белгилеп жатышат. Мындай шарттарда биз бирөөнүн чечимин күтүп, жөн эле жатып алган жокпуз. Биз башка жолду тандадык. Амбициялуу, өзүбүздүн күчөбүзгө ишенген жолду тандадык. Проблемалар эч качан күтпөйт. Ал бизден жоопкерчиликтүү жана оперативдүү, кесипкөй жана эффективдүү башкарууну чечимдерин талап кылат. Мындай чечимдер жаңы жана прогрессивдүү, өнүккөн, билимдүү жана дени сак күчтүү Кыргызстандын негизин түзөт. Кандай гана бороон чапкын болбосун, ошондой учурда кабыл алынган чечимдер таптаза кемчиликсиз жана идеалдуу чечимдер болбостугун баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жана Кыргызстан экономиканын турбуленттүүлүгүн, геосаясий тобокелдиктеринин, климаттык катастрофалардын жана кырсыктардын, дүйнөлүк рыноктардагы туруксуздуктун, азык-түлүккө, энергия булактарына, дүйнөлүк баалардын туруксуздугун жана ошону менен бирге инфляциянын глобалдык мүнөзүн шарттарында жашап жатабыз. Ага карабастан биз өлкөдө макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кыла алдык. Экономикалык өсүштүн темпи 3,9%ды түздү. Эгерде кумтөрдү көңүлгө албасак, анда 5,2%га өсүшкө жетиштик. Өнөр жайда 0,5%, айыл чарбасында 2,5%, курулушта 11,2%, кызмат көрсөтүүдө 4,7% өсүш болду. Экономиканын бардык секторларында өсүштөр катталды. 2021 жылдан башталган салык реформасы өзүнүн алгачкы жыйынтыктарын берип жатат. Салыктардын дем берүүчү жана фискалдык ролунун ортосундагы оптималдуу катышына жетишип баратабыз. Салык системасы туруктуу жана ачык айкын болуп, мыйзамга баш ийген салык төлөөчүлөр үчүн салыктын жүгү азайды. Биз салыктарды төлөө пайдалуу жана престиждүү деген трендти койдук. Салык жана бажы операцияларынын башкарууну жана фискалдаштырууну жакшыртуунун аркасында республикалык бюджет профицит менен 6 айдын ичинде аткарылды. 2,34 миллиард сом суммасында. 2022 жылдын 6 айлык көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу салыктык кирешелердин көлөмү 27,1%га же 25,2 миллиард сомго көбөйгөн. Такталган план 2 миллиард сомго ашыкча аткарылды. Өзүңөр деле карап көрсөңүздөр болот. Урматтуу коллегалар, 2021 жылдын январында 6,5 миллиард сом чогултулган бир айда. Октябрь айында болсо биз сиздер менен келип, муну 9,9 миллиардка жеткиздик. Анткени ошол учурдан тартып биз контролдук кассовый машиналарды активдүү киргизе баштаганбыз. 2022 жылдын май айында чогултуу 12,8 миллиардты түзгөн. 2 эсеге көбөйдү. Ошол эле учурда биз электрондук счет фактураларды киргизе баштадык. Жана жарым жылдан кийин 2022 жылдын октябрында 13,5 миллиард сомду чогулта баштадык. Бул айына. 2023 жылдын май айында сиздер менен чогуу электрондук товар транспортный накладнолорду киргизип, бир айда 16 миллиард сом чогулта баштадык. Салык кызматы 2023 жылдын биринчи жарымында ай сайын 14,1 миллиард сомдон чогултуп жатты. 2021 жылы болсо 8,8 миллиардтан баштаган.
Демек, 2 эсеге чейин иштер катуу жүрүп жатканын байкасак болот. Быйыл 196,1 миллиард сомду чогултат. Мына азыр жарым жылдыкта 84,4 миллиард сомду чогултуп койдук. Кумтөрдү кошпогондо планды 142,8 пайызга аткарып жатабыз. Кумтөр билесиздер, ал обороттон 14% төлөйт өзүнчө. Ушул жылдын октябрь айында маалыматтык аналитикалык иштердин эсебинен биз 18 миллиардты топтойбуз деп жатабыз. Ал эми 2024 жылы чогултуу бир айда 20 миллиард сомду түзө баштайт буюрса. Бажы кызматы 2021 жылы ай сайын 3,9 миллиард сомдон чогултса, азыр 8,1 миллиард сомдон чогултуп жатат. Быйылкы жылга 94,6 миллиард сом план коюлса, 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында 48,8 миллиард сомду чогултуп коюшту. Же былтыркыга караштырганда 153,8 пайызга аткарышты. «Белое солнце пустыни» деген кинодогу «Таможня дает добро. Ты знаешь, я мзду не беру. Мне за державу обида» деген Павел Верещагиндин позициясындагы кызматкерлердин саны кескин түрдө көбөйдү деп айтсак болот. Патриоттолугу дагы пайда боло баштады. Биз 2022 жылы 442,8 миллиард сомду аткарганбыз. 2023 жылы консолидированный бюджеттин көлөмү 503 миллиард сом менен парламент бизге бекитип берген. Биз планды 557,5 миллиард сомго чыгарабыз деп бекем ишенип турабыз. Бул жарым жылдыктын жыйынтыгы бизге ушундай үмүттөрдү берип атат. Ошондо биз 2 жылдан өтпөй 310 миллиард сом кошумча таптык. Бул акча буга чейин 10 жылдап дагы табылган эмес. Здесь я хочу сделать существенную оговорку. Эти деньги не упали откуда-то сверху. Нам их не подарили доноры или меценаты. Это результат кропотливой, научно выверенной работы, где каждое правильное решение сегодня, завтра дает точно прогнозируемый показатель. Ушунун баарында салык жана бажы кызматынын жана аябас эмгегинин жана коррупция менен күрөшүү боюнча реалдуу чараларды кошуп койсоңуздар болот. Эскертерим, биз бир да салыктын санын көбөйткөн жокпуз. Анын ставкаларын да көтөргөн жокпуз. Биз президенттин, парламенттин да, элдин да ишеничин актайлы деп болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Азыр бюджетибиз 6,4 миллиард долларга жетти, урматтуу коллегалар. Биз ушул темп менен кетсек, наркы 7 миллиард доллардын тегерегинде түзгөн Камбарата кесин сөзсүз кошуналары жок, өзүбүз да кура алсак болчудай болуп калдык. Бул бизге күлгөндөргө жооп деп мен эсептейм. Бирок кошуналар кошулса, 2 эсе ылдамыраак куруп бүтөбүз деп ойлойм. Өлкө күчтүү болсо, өкмөт күчтүү болот. Былтыр өкмөт биринчи үлгү болуп, биз айлыктарды көбөйттүк элек. Ага биздин фондубуз быйыл 120 миллиард сомго жакын акчаны жумшадык. Быйыл эми бизнес бизди кууп жетебиз деп айлыктарынын баарын көтөрө баштады. Демек, экономикадагы туура саясат, өкмөттүн туура жүрүмдөрү бизнести дагы элди багууга, өзүнүн оборотун көтөрүүгө түрткү боло алат. Журналисттерден суранып кетет элек. Мурунку көрсөткүчтөр менен азыркы эмгекти салыштырып, изилдеп, бир жакшы аналитикалык сабаттуу маалыматтарды ачыктасаңар жакшы болот эле. Эл эми эмгекти көрүшү керек. Күнүмдүк тиричиликтеги пенделик майда барат иштер эч качан бүтпөйт. Мен блогерлерге, профессионалдык билими бар чыныгы журналисттерге кайрылып, мамлекеттин ишине салым кошууга чакырып кетет элем. Өнүгүү траекториясы туруктуу өсүү жолуна карай багыт ала баштады. Акыркы 1,5 жылдын ичинде эбегейсиз чоң иштер жасалганын элдин баары көрүп жатат. Кыялдар кыял бойдон калбастан орундалып, биз иш менен далилдеп жатабыз. Анын башкысы Кумтөр. Биз Кумтөрдү Кыргызга кайтарып келдик, жана токтотуз иштетип жатабыз. Ошондой эле Камбарата 1 кести жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча мега долбоорлорду биздин команда ишке ашырууга белсендик. Бул биздин колубуздан келет. Биз жасай алабыз дегенди. Бизде адамдык жана ресурстук потенциал бар жана ал күчтүү экендигин тастыктайт.
Садыр Нуркожоевич башында турган профессионалдардын командасы өзүнүн компетенттүүлүгүн көрсөтө алды. Кандай гана кризистик жагдайлар болбосун, экономиканын туруктуулугун камсыздап, натыйжалуу башкарууга өткөнүбүздү көрүнүп турат. Бирок менин айтарым, биз өнүгүүгө карай багыт алган ушул темпти 5-6 жылга чейин сактообуз зарыл. Ошондо гана өлкө өнүгүүнүн башкы фазасын өтүп, кайсы бир чөйрөлөрдө Борбордук Азияда лидерге чыга алат. Азыр өлкөнүн экономикасы так көрүнгөн контурга ээ боло баштады. Өсүү дооруна кирдик. Муну дүйнөлүк эксперттердин бизге берген баалары дагы тастыктап жатат. Бул эмнелерден көрүнөт? Бул ички дүң продукциянын өсүшүнөн, эмгек акынын көбөйүшүнөн, инвестициялардын келишинен, жумушсуздуктун төмөндөшүнөн, ишкердик чөйрөнүн жакшырышынан ачык көрүнүп жатат. Мындай ийгиликке эмненин аркасынан жетип жатабыз? Буга экономикалык саясатты натыйжалуу жөнгө салуунун, фискалдык жана акча каражаттарын катуу тескөөнүн, инфляцияны контролдоонун, экономиканы узак мөөнөткө пландаштыруунун, ушунун баары чебер жана акыл эс менен башкаруунун жана 368 миңден ашык мамлекетке кызмат кылган адамдардын эмгегинин натыйжасы деп эсептейм. Анын ичинде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер да бар, мугалим, врачтар, бардык тармакта иштегендер бар. Баарыбыздын эмгеги деп биле алам. Эл аралык рейтингтерде позициялар туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ЦУР деп айтып коебуз. Жакшыртуу боюнча иштер Кыргызстандын экономикалык саясаттагы негизги багыттары болуп саналат. Бул чет өлкөлүк өнөктөштөр менен жаңы экономикалык мамилелерди куруу үчүн жаңы жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачалат. Кыргызстан 2023 жылы ЦУР боюнча 166 өлкөнүн ичинен 45 орунду ээледи. Борбордук Азияда эң алдында туруктук. Бул абдан жогорку көрсөткүч. Дүйнөлүк коомчулуктун алдында бизге кошумча оң имидж берип жатат. Ошондой эле эл аралык булактардан финансылык каражаттарды алууга дагы жолдор кененирээк ачылды десек болот. Бул жерде сиздерге тапшырма. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары баарыңар ЦУРдун индикаторлорун аймактык жана тармактык программаларга активдүү интеграциялап чыгышыңыздар керек. Өнүгүүнүн прогрессивдүү вектори боюнча республикада креативдүү индустриялар парки ишке кирди. Анын резиденттери үчүн жеңилдетилген салык режимин киргиздик. Азыр креативдүү иш аракеттердин түрлөрүн бекитүү жагы калды. Жакын арада биз аны бекитип беребиз. Биз көптөн бери Google системасынын инструменттерине толук доступту камсыз кылуу, анын ичинде Кыргызстанда Google платформасындагы иштеп чыгуучу жана сатуучулар үчүн деген өлкөлөрдүн тизмесине кошуу боюнча аракеттерди жасап келгенбиз. Аракеттер өз жемишин бере баштады. Кыргызстанда тиркеме приложениясы иштеп чыгуучулар өз колдонмолорун расмий түрдө Google Play Stores'ке жүктөй алары белгилүү болду. Буга чейин биздин иштеп чыгуучулар өз тиркемелерин Google платформасында жайылтууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Башка өлкөлөр аркылуу чечүү жолдорун издөөгө аргасыз болушкан. Эми биз кыргызстандык жаратуучулардын интеллектуалдык продукциясын жайгаштыруу, ишмердүүлүктү кеңейтүү максатында андан ары монетизациялоо үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып бере алдык. Учурдан пайдаланып, бул иштин оң чечилишине биздин өлкөнү Google системасына киргизүүгө өзгөчө салым кошкон бардык катышуучуларга ыраазычылык билдирем. Кийинки иш бул өкмөттүк акселераторлор программасын киргизе алдык. Канчадан бери чечилбей келген социалдык 3 проблема 100 күндүн ичинде чечүү милдетин алганыбыз аны ашыгы менен аткара алдык. Биринчи челлендж бала бакчалар боюнча балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу өлкөдө совет мезгилден бери чечилбей келе жаткан көйгөй, айрыкча Ош жана Бишкек шаарларында. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич 2 эсе жогорулатуу милдетин биздин өкмөттүн астында койгон. 6 жашка чейинки баланын өнүгүүсүнө кошкон салымы улуу курактагы билим берүүгө караганда 16 эсе эффективдүү.
7 жашка чейинки балдардын өнүгүүсү экономиканын өсүшүнө түздөн түз таасир этет. Балдар биздин келечек деген сөз ушул. А келечекке эч ким балта чаппашы керек жана кайдыгер болбого мүлдеттүү. 100 күндө жаңы субъект 237 жеке ишкерди тарталдык. Бишкектин Ленин 1 май районундагы жаңы конуштар пилот катары алынган. План ашыгы менен аткарылды. 3000 эмес 5451 бала бакчага тартылды. Экинчи челленджибиз болсо, бул электромобилдер үчүн кубаттоочу жабдуулар боюнча болчу. Бишкекте биз 30 эмес 35 жеринде электромобилдердин үчүн кубаттоочу жабдууларды орноттук жана ошого бере турган уруксаат кагаздарынын баарын иштеп чыктык. Энергетика министри бул тарифтерди дагы кайра бир карап чыгышыңыздар керек. Муну кубаттап колдошубуз керек. Үчүнчү челлендж майыптуулук фактысын күбөлөндүрүү, кайра күбөлөндүрүү, аныктоо жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү. Өткөндө мен Эмгек министрлигинин коллегиясына катышып атканда 11 эмес, бир гана документке чейин кыскаргандыгы айтылды. Өкмөттүк акселераторлор боюнча жыйынтыктарды жакында толук жарыялайбыз. 3 челлендждин өкүлдөрү маалымат беришет. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу реформанын ушундай жаңы механизмин киргизип жатабыз. Ошол үчүн реформа — это как подход к стоматологу деп коюшат. Тем больше тянешь, тем больнее будет. Но идти все равно придется. Именно этот тренд мы вам задали. Эми бул механизмді тармактык реформаларды жүргүзүүнүн алкагында колдонушубуз керек. Ишти баштагыла. Ушундай эле нукта курулуш тармагында дагы президент бизге жогорку планкаларды койгон. Баарын колубуздан келгенче аткарып жатабыз. Бир эле мисал, Баткенде 420 үйдү курдук. Жумушка элдер жашай баштады, киргиздик. 2 айылды түп тамыры менен жаңыртып чыктык. 15 соцобъект салынып жатат, анын 5-өө уже толук бүгүн бүттү. 204 мектептин 100-ü быйыл бүтүш керек. Келген маалыматтар боюнча 5 мектеп, 1 бала бакча, 4 спорт зал, 1 административдик имарат бүттү. 1 сентябрга карата 30 мектеп ишке берилет, калгандары график боюнча жылдын аягына чейин бүтүш керек. Кенен маалыматты буга Жапаркулов өзү Гостройдун директору берет. 30 июнга чейин 132 километр жолго асфальт басылды. 2023 жылдын аягына чейин 433 километр жол асфальттанат. Азыр ар бир тармак өздөрү дагы айтып беришет. Бүгүнкү жыйын массалык маалымат каражаттарында ачык чагырылат. Ошондуктан регламенттен чамча буссаңыздар мен капа болбойм. Биргелешкен өнүгүү фонддордун жаңыларын айтсам, бул Азербайжан-Кыргыз фонду ишке кирди. Бириккен Араб Эмираттар менен биргелешкен холдинг компания дагы ишке киришип атат. Түрк дүйнөсүндөгү инвест фонд түзүлдү. Бул устаттык капиталы $500 миллион болот. Мунун баары президентибиздин тышкы саясаты эң жакшы дипломатиялык мамилелеринин жыйынтыктары. Бул боюнча Сауд Арабиясынан $100 миллион жеңилдетилген насыя дагы алынып, бул биздин государственный ипотечный компанияга берилип, курулушулар мындан ары дагы күчөтүлөт. Биз $500 миллион чейин ГИКке акча табуунун үстүндө иштеп жатабыз. Эми өзүбүздүн пландын аткарылыштары боюнча айта кетейин. 2023 жылга карата планга 554 иш-чара кирген. 1-июлга карата 92 иш-чаранын аткаруу мөөнөтү келди. Ушул 92 иш-чаранын ичинен аткарылганы 71 же 77% түздү. Планды аткаруу боюнча мамлекеттик органдардын алган бааларын айта кетишибиз керек. Баалоо методикасы боюнча аныкталды. Бул биздин администрацияда иштелип чыккан. Ар бир министр жетекчи мунун методологиясын билет. Мониторингдин жыйынтыгы төмөнкүдөй болду. Эң жакшы деген баа менен 11 мамлекеттик орган, жакшы деген баа менен 8 мамлекеттик орган, канааттандырыларлык деген баа менен 4 мамлекеттик орган, ал эми канааттандырыларлык эмес деген баа менен 2. Мыкты баа алган пландын сапаттуу аткарылышын камсыз кылып, жакшы жоопкерчиликтерин көрсөткөн мамлекеттик органдарды белгилеп кетүү абзел. Алар саламаттык сактоо, билим берүү,
Тышкы иштер, энергетика министрлери, облустардан Баткен, Жалал Абад, Ош, Нарын областары жана Бишкек менен Ош мэриясы. Кызматкерлердеги тартип, алардын шыктандыруунун системасы жана сапаттуу тандалган кадрлык курам пландын аткарылышына олуттуу таасир эткендигин белгилей кетишим керек. Жакшы деген баа алгандарга иштин былтыркы динамикасын сакталып калган, ишти активдештирүүгө чакырып кетет элем, бардык мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Бир мисалы 2022 жылы жаратылыш ресурстарынын министрлиги 2 деген баа алса, азыр 4 деген баа алып жатат. Демек, аткаруу тартиби жакшырылган, пландын аткарылышын артыкчылыктуу иретте карай башташкан, башка мамлекеттик органдарга дагы ушундай болушу керек деп эсептейм. Эскертип кетейин, өткөн жылы жетекчилерге карата пландын аткарылышы боюнча сөгүш жана кызматтан бошотуу боюнча чаралар көтөрүлгөндүгүн эскертип өтөйүн. Ошондуктан пландын аткарылышына өзгөчө көңүл бурушуңуздар керек. Биздин администрациядагы кызматкерлерибиз планга мониторинг жүргүзүү учурунда бир катар көйгөйлөрдү дагы аныкташты. Буларды сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Жетекчилер артыкчылыктарды белгилеген эмес. Планды аткарууда формалдуу, жоопкерчиликсиз мамилелерди жасайт. Президент администрациясына берилген маалыматтар сапатсыз. Маалыматты же даярдыгы жок кызматкерлер жыйындарга келишет. Мамлекеттик органдардын өз ара биргелешип аракеттенүүсү начар. Мамлекеттик органдардын ичинде дагы түзүмдүк бөлүмдөрдүн ортосунда координациялар жок эсе. Көп учурда органдар администрация талап кыла баштаганда, же аткаруу мөөнөтү жакындап калганда гана ишти аткарууга киришет. Иш-чараларды аткаруу мөөнөттөрүн бузуу же мазмунун өзгөртүү менен аткарылган учурлар дагы эле сакталып келүүдө. Дагы бир чоң маселе. Биз 554 иш-чарадан 6 айдын ичинде болгону 92 иш-чара караганбыз. Ал эми 462 иш-чара же 83% жылдын аягына чейин бүтүш керек. Мамлекеттик органдарда ишти сапаттуу аткаруу үчүн тийиштүү квалификациялуу адистери иштеши керек. Саясатты иштеп чыгуу жөнөкөй адистен башталат. Ошондуктан кызматкерлерди тандоону жакшыртуу жана мамлекеттик органдардын кадрдык потенциалын мындан ары жогорулатуу боюнча системалуу иштерди жүргүзүңүздөр. Сиздер киришпесеңиздер, анда биз киришип, өзүбүз баарын ордуна коебуз. Урматтуу кесиптештер, биз башкаруу тартибин өзгөрттүк. Мезгилдин өтүшү менен, коомдук экономикалык кырдаалдын өзгөрүшү менен административдик структуралар эскирди. Ал башкаруу функцияларынын сапаттуу аткарылышына терс таасирин тийгизе баштады. Иштин натыйжалуулугунун жетишсиздиги, бюрократия, санариптештирүүнү өнүктүрбөөнү каалабоо, төмөндөн инновациялык идеялардын жоктугу, кадрлардын актуалдуу маселелерди чече албашы, өлкөнүн башкаруу аппаратынын системасын реформалоонун курч зарылдыгын жарата баштады. Бизге катуу иштеп аткандай түр көрсөтпөгүлө. Бизге натыйжалуу гана иш керек. Айрыкча аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөргө көбүрөөк тиешелүү. Мына бүгүн бүт губернатор менен акимдер отурасыздар. Көбүңөр вы зашли в зону комфорта, а некоторые перешли вообще в режим сна. Уктап баштагандар. Биз административдик территориалдык реформаны баштап жатабыз. Квалификацияны жогорулатуу боюнча сунуштарыңыздар жок эсе. Кызматкерлериңер кантип сиздер үлгү көрсөтүп алар менен иштешесиздер. Республикада администрациялык аймактык реформаны, анын ичинде аймактык бирдиктерди ирилештирүүнү, башкаруу борборлорунун орундарын тандоону, калкка жеткиликтүү кызмат көрсөтүүнү жана администрациялык аймактык бирдиктерди финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүздү эске алуу менен жүргүзүү зарылдыгы бышты. Нарын областында жана Түп районундагы административдик территориалдык реформалар ийгиликтүү башталып жүрүп жатат. Эми бүт республикага жайылтылат. Ага сиздер даяр болдуңар деп эсептейбиз. Аймактарда өнүктүрүүнүн стратегиялык пландоодогу мамилени өзгөрткүлө.
Аймактардагы өнүктүрүү фонддор өнүгүүгө салымды жакшы кошо албай жатасыздар. Эгерде аймактар өзүңөр иштете албасаңар, анда биз жаңы реформаларга барууга мажбур болобуз. Эми Борбордук Азия эки континенттин кесилишинде турганын сиздер мен айтпасам да билесиздер. Бул биздин бир чоң шансыбыз. Кыргызстан Борбордук Азиянын суу мунарасы гана эмес, күрөө тамыры. Биз Борбордук Азиянын ар кандай геосаясий жана экономикалык кесилишинде турабыз. Демек региондо бир негизги игроктордун катарына кошулсак болот. Орто Азияда 2,5 триллион, Индияда 3,1 триллион, жана Кытайда 19 триллион, ичкидин продукциясы болжол менен 25 триллион долларды түзүүдө, же 105 триллиондук дүйнөлүк ичкидин продукциянын 23-25%-ын түзөт. Жана да катуу өсүп бараткан аймак. Демек биз бул экономикалык чоң мейкиндикти өздөштүрүшүбүз керек. Тапшырма катары биз эптеп күн көрүү, выживание парадигмасынан кетип, экономикалык өнүгүү парадигмасына кирүүгө басым жатабыз. Ал үчүн бул чөлкөмдө жеткирүү чынжырында борбордук ролду ээлешибиз керек. Ага экономиканын реалдуу сектору толугу менен тартылышы керек. Мисалы, жакшы иштей албаган инвестициялар боюнча улуттук агентти кайра карап чыгып, өзгөртүп, ишин экспортко жылдырууга багыттайбыз. Биздин экономика чакан, ошондуктан ал ийкемдүү жана мобилдүү болушу зарыл. Дүйнө өзгөрдү деген сөздү көп айтабыз, бирок кантип жана кай тарапка өзгөрүп баратат. Буга чейин ресурстар экономикасы болгон, кимдин ресурсу көп болсо, ал алдыңкы өлкөгө айланган. Жумушчу күчү гана артыкчылыкка ээ болуп келген. Андан кийин дүйнө ресурстук экономикадан индустриалдык экономикага өттү. Дүйнө логистикада катары өнүгө баштады. Транспорттук жолдор, телефондук байланыштар жана башкалар. Кийинки этап технологиялык экономика башталды. Бул жерде чек араны тааныбаган интернет байланыштары чыкты. Төлөө платформалары ишке кирише баштады. Банктары жок. Азыркы учурда өнөр жай технологиялык революциянын 4-чү этабына келдик. Бул этап салттуу логистикадан баш тартып, санариптик логистикага өтүү деп билсек болот. Бул эмне? Дал ушул жерде реалдуу глобалдашуу абдан тез ылдамдыкта жүрүп жатканына көңүл буруңуздар. Биздин межбанковский процессинговый центр бүгүн 1 секундта 14 000 операция жасайлат. Жылдын аягына чейин атайын платформалар, технологиялар 1 секундта 1 миллион операцияны жасайла турган технологиялар кирген тат. Ошентип биз Кыргызстан эгерде ири өндүрүштү жолго салууда гигант өлкөлөр менен атаандаша албасак, бирок логистикада камсыздандыруу боюнча банк жаатында big data борбор сыяктуу кызматтарды көрсөтүүдө өнүккөн мамлекеттердин арасында болууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Кошумча нарк аткарылган операциялардын санына жана ылдамдыгына жараша көбүрөөк пайда алып келет. Бул бүт дүйнө жүзү боюнча тейлөө кызматтарынын киреше алууга бизге уникалдуу мүмкүнчүлүктөр пайда болууда. Бул өлкө үчүн келечектүү орун болуп калышы мүмкүн. Инновациялар жана төлөм системалары үчүн күрөш бүт дүйнөдө жүрүп жатат. Атаандаштыкка туруштук берүү үчүн биз бул тенденциядан артта калбашыбыз керек. Эсиңиздерге салып коеюн, бизге аймактык интегратор катары төлөм системалары үчүн күрөштө алдыда болууга умтулуубуз керек. Бул министерство цифровизацияга биринчи милдет катары жүктөлүлөт. Тапшырма катары бардык мамлекеттик кызматтар жана тейлөөлөр 1 январь 2024 жылдан тартып накталай эмес төлөмдөргө өткөрүлөт. Ага даяр болууга керек. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатуу, башкаруу, арендага берүү жана сатып алуу боюнча бардык операциялар накталай эмес формада гана жүргүзүлүүгө тийиш. Ансыз активдерди каттоо жана кайра каттоо жүргүзүлбөшү зарыл. Болбосо салыктан сыртка чыгып кетишин жоюп, ачык айкындуулукту камсыз кыла албай калабыз. Ушунун баарына бизге доор талап кылган билим керек болуп жатат. Индустрия 4.0 бизден
3 tilde erkin сүйлөгөн, код жазган, программалоо тилин билген, жана Гегелдин философиясын түшүнгөн заманбап интегратор балдарды талап кылууда. Азыркы дүйнөлүк тартип билим берүү процессин кванттык секирке чейин тездетти. Климаттык өзгөрүүлөрдүн качкындарынын өсүшү, суу үчүн болгон кармаштар, глобустагы экватордун айланасындагы өлкөлөрдүн жогору карай жылышына алып келүүдө. Демек, дүйнө кысылууда, мир начинает постепенно сжиматься. Биздин билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат бул көрүнүштү так түшүнүп, глобалдык көз карашка адаптациялоону көздөшү керек. Билим берүү жана илим министрлигинин так текшерилген, келечекке багытталган миссиясы болушу керек, Каныбек Капашевич. Мамлекеттик дарылоо деген дагы бир терминди колдонгум келип турат, урматтуу коллегалар. Министрлер кабинети тарабынан биз диагноздарды туура коюп жатабыз. Эми мамлекетке өнүгүшүбүзгө тоскоол болуп келген бардык илдеттерге каршы активдүү дарылоо иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мамлекеттик дарылоо коомдун ар кайсы тараптарынын кеңири макулдугун жана катышуусун талап кылган татаал процесс. Бул жол татаал, бирок учурдагы иштер жакынкы келечекке үмүттөрдү жаратты. Биз 5 жылдык планды 2 жылда аткарып койдук. Ички дуң продукциянын жан башына бөлгөндө үлүшүн 2026 жылы $1,5 жеткиребиз деген планыбыз бар эле. Биз 2 жылда $1,734 жеткире алдык. Президент урматтуу Садыр Нуркожоевич белгилеген 3 принцип менен жашайбыз жана иштейбиз. Биринчи, мамлекеттин бүтүндүгү, экинчи, элдин биримдиги, үчүнчү, салык төлөө милдети. Калктан салыктарды ак ниеттүү төлөө гана талап кылынат, калганын баарын биздин өкмөт жасап беришибиз керек. Экономикалык патриоттуулукту коомго толук киргизишибиз абзел. Салыктар бул өнүккөн өлкөдө жана цивилизациялык коомдо жашоо мүмкүнчүлүгү үчүн төлөгөн баабыз. Салыктарды өз убагында төлөө мамлекеттин бакубаттуулугун камсыз кылат. Бул ийгиликке жетишкен бардык өлкөлөрдө кадымкыдай эле нормалдуу көрүнүш. Салыкты жаңы мектептерди, жолдорду, ооруканаларды, бала бакчаларды курууда, ошондой эле татыктуу пенсия, жөлөк пул жана эмгек акы түрүндө жарандар үчүн мамлекеттик социалдык кызматтарды колдоого кошкон салым катары кабыл алуу керек. 2023 жылдын 9-июнунан тартып жеке жактардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапус берүү жөнүндө мыйзамга кол коюлду. Садыр Нуркожоевич 2020 жылы дагы экономикалык амнистия жарыялаган. Азыр дагы шанс берилип жатат. Жеке жактарга таандык, анын ичинде башка жакын тууган, досторго, кайын журтка номиналдуу катталган активтерди ыктыярдуу декларациялоого аркылуу легалдаштыруунун укуктук механизмы түзүлдү. Бул Кыргызстандын чегинен тышкары жерде жайгашкан активтерге дагы таандык болот. Мындан көмүскө экономиканын үлүшү кескин азаят деп биз күтөбүз. Бул салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, салыктан буйтап келген, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, акцияларын чет мамлекеттерге каттатып жүргөндөргө, мурдагы жана азыркы жетекчилерге, кызматкерлерге, бажычыларга, финансисттерге берилген акыркы шанс. Муну акыркы мүмкүнчүлүк деп эсептесеңиздер болот. Чыныгы капиталдар ачыкка чыгат деп күтөбүз. Мамлекеттен алган, казынадан жеп, жаап жашырган ар бир тыйын ыктыярдуулук менен ордуна коюлушу керек. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлккө мунапус алуу үчүн ушул учурду колдонуп алуу керек. Укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайрып берели. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик мыйзам менен берилди. Мүлктү жана кирешени ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сыр сакталат.
Эгерде экономикалык амнистияны пайдаланбасаңар, мыйзам чегинде катуу чаралар кийинки жылдары көрүнөт. Бул карапайым элдин дагы чоң талаптарынын бири. Өлкө энергия менен жабдылышы жана тармактардын өнүгүшү боюнча кечиктирилген чараларды колдонушубуз керек. Элдин жана экономиканын энергетикалык муктаждарын камсыз кылуу жөндөмдүүлүгү менен гана аныкталат. Азыр өлкөнүн энергияга болгон муктаждыгын ишенимдүү камсыз кылуу жана тышкы берүүлөрдөн көз карандылыкты азайтуу боюнча мүмкүн болгон жана мүмкүн болбогон чаралар көрүлүп жатууда. Буга Камбар Ата биргеси, Шамал, күн станциялары, быйыл ишке бериле турган 24 кичи ГЭСтер көпчүлүгүн өзүбүздөн жана Кыргызстандын ишкерлеринин каражаттарына баштап жатабыз. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич баштаган министрлер кабинети чыңалып жаткан кырсыктын алдын алып, өлкөнүн жашоо тиричилигинин бардык тармактарын кайра жандандырып, ири өндүрүштөрдү ишке киргизип, ийгиликтүү жыйынтыктарга жетишүү боюнча зор иштерди аткарып жатканын азыр биздин министрлердин отчетунан дагы убагасыздар. Жакынкы орто мөөнөттүк аралыкта энергетикада сезилерлик иштер болуш керек. Таза суунун корлору Кыргыз Республикасынын башкы кенчи болуп саналат. Бирок бул жерде дагы проблемалар абдан көп. Мөңгүлөрдүн сакталышында, ирригацияда, ичүүчү таза сууларда, эгерде ичүү суу чөйрөсүндө саясатты өзгөртпөсөк, анда жакынкы келечекте мындан дагы чоң бааны төлөөгө туура келип калат. Климаттын өзгөрүшү менен суу ресурстары чектелүү болуп баратканын көрүп да, билип да, жоон терибиз менен сезип да атабыз. Кыргыз Республикасынын азыркы жана келечектеги атаандаштыкка жооп берүүчү байлыгы бул суу ресурстары. Суу биздин байлыгыбыз. Аны коргоп жана сактап калышыбыз керек. Ошол эле учурда климаттык тартипти түзүүдө эффект бабочки дегенди эске алынышы керек экенин унутпашыңыздар керек. Анда бүгүнкү күндө системага кичинекей таасир келечекте регионалдык же глобалдык катастрофага алып келиши мүмкүн. Суу ресурстарын пайдалануу саясатын иштеп чыгуу, энергетика, климат, айыл чарба саясаты менен бирге жүрүш керек. Биз бир тамчы суу текке кетпеш керек экенин эсибизден чыгарбайлы. Былтыр Оганстанда Куштепе каналынын курулушу башталган. Ал бүтсө, Амудария суусунун 30%-на чейин Оганстандын түндүк аймактарына бурулуп, бул өз кезегинде Борбор Азия чөлкөмүндө климаттык бир топ өзгөрүүгө алып келерин күтүлүүдө. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча шашырыш чараларды көрүүбүз зарыл, Аскарбек Сапарбекович. Эндиги жылкы бюджетте 1 миллиард сомду жалаң суу сактагычтарды, БДРларды жана БСРларды курууга жумшашыбыз керек. Алмаз Кушпакович, муну эстен чыгарбаңыз. Күч түзүмдөрү да мамлекеттик бюджетке абдан чоң салым кошууда. Кумтөрдөгү коррупцияны жоюу менен бирге Садыр Нуркожоевич жана күч структуранын жетекчилери бүт жерден политический коррупциянын демонтажын баштады. Крышалардын жоюу боюнча. Элдин социалдык турмушунун тиричилигинин абалын жакшыртууда, мамлекеттик жана жергиликтүү органдардагы коррупция менен күрөшүүдө, мамлекеттин коргонуу коопсуздугун күчөтүүдө, коомдун маанайын жакшы нукка бурууда, мыйзам алдында баары бирдей экендигин даңазалоодо чоң салым кошуп, бизге күчтүү колдоо көрсөтүп жаткандыгын белгилеп кетүү керек. Бир эки мисал айтып кетсек болот, калгандарын азыр Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн докладында көбүрөөк айтат. Биз УНА мамлекет компаниясын Министерство внутренних делга бердик. Ошо бергенден бери иреттелип, баары ордуна процесстердин баары коюла баштады. Ачык айкындуулук пайда болду. Мына УНА мамлекеттик мекемеси былтыр бюджетке 509 миллион 480 миң сом эле киреше түшүрсө, жыйымдарды салык эмес, быйыл 3 эсе жогорулап жатат. Бул 1 миллиард 581 миллион сом түшөт деп атабыз.
6 айда салынган айыптардын суммасы 729 миллион 949 миң сомду түзгүсө, өндүрүлгөнү 306 миллион 545 миң сомду түздү. Былтыркыга караганда 51 миллион сомго көбүрөөк. Өлкөнүн аймагындагы 45 жерге ишке киргизилген бирдиктүү терезелер аркылуу 6 миллион сомго жакын акча түштү. Көбүрөөк былтыркыга караганда унаалардын алдыңкы каптал терезелерин караңгылатуу боюнча 142,760 миллион сом түштү. Барыбыз ушул эркинти биреttеп, урматтуу кабинет министрлердин мүчөлөрү, астыңыздарда иштеп аткан агенттиктерди, мекемелерди, акционердик компаниялардын баарында тең ушундай тартип орнотууңуздарды талап кылабыз. Айрыкча мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн камсыз кылууда, урматтуу коллегалар, президенттин Садыр Нуркожоевичтин жана Камчыбек Кыдыршаевичтин ага тиешелүү бардык органдардын эмгегинин баасы жеткис экендигин бүгүн ушул жыйында айтып коюшубуз абзел. 310 миллиард сом жөндөн жөн дагы эле түшүп калган жок. Эгерде крыша болуп мурункудай, укук коргоо органдары коргоп, өзлөрү чөнтөгүн акчала турган болсо, мындай акча бюджетибизге түшмөк эмес. Уважаемые члены Кабинета министров, подводя итоги первого полугодия 2023 года, нужно отметить важные тектонические сдвиги в решении закономерных проблем нашей страны, последствия которых очень дорого обходятся как государству в целом, так и простому гражданину нашей страны. Даже дети Кыргызстана являются жертвами нерешенных или вовсе проигнорированных вызовов на разных этапах развития государства. Мир и даже наши ближайшие соседи стремительно движутся вперед, развиваются и задают тренды в мировой экономике. В этих условиях мы не могли просто ждать чьих-то решений. Мы выбрали другой путь, достаточно амбициозный или даже самоуверенный. Проблемы не ждут и требуют более ответственного, оперативного, профессионального и эффективного управленческого решения. Такие решения закладывают основу нового, прогрессивного, развитого, образованного, здорового и сильного Кыргызстана. В заключение еще раз хочу напомнить, что наш главный стратегический документ – это национальная программа развития страны до 2026 года, в рамках которого мы приняли 5-летний план. Кабинет министров и администрация президента четко отслеживают ее исполнение. Она выступает базовым индикатором для нас, чтобы видеть динамику работы, а также исполнительскую дисциплину каждого государственного органа. Еще раз отмечу, что Кыргызстан совершил экономический рывок, и некоторые довольно амбициозные индикаторы национальной программы, реализация которых закладывалась на 5 лет, мы выполнили всего за 2 года. Кыргызстан переходит на этап опережающего развития, и эффективная работа Кабинета министров начинается с правильного и своевременного планирования. Поэтому необходимо приступить к формированию проекта плана действий Кабинета министров на 2024 год с учетом имеющихся в стране собственных ресурсов, резервов, производственных мощностей, ситуации и тенденций на внешних рынках, а также прогнозов. В связи с этим прошу государственные органы внести предложение Министерства экономики и коммерции для формирования проекта плана. Министерство экономики в срок до 1 октября внести проект плана в установленном порядке в администрацию президента. Сөзімді ушул жерден токтотойын. Бүгін кеңири талкуу жасайбыз. Суроо жооптор дагы болот. Кийинки жылдарга, кийинки жарым жылдыктарга пландар тастыкталат. Айта турган иштерибиз бар. Ар бир министр өзүнүн чыгып сүйлөгөндө коллективинин жана өзүнүн президенттин менин тапшырмаларымды кандай аткарган, элдин астына берген антын кайсы деңгээлде аткарып жаткандыгын жөнүндө сиздердин астыңыздарга азыр кеңири отчет берилет. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.